жанында Гостройдун башчысынын орун басары отурат. Бул жерде министрдин милдетин аткарган жигит отуруп атат, туурабы? Ооба. Анан булар экөө бири-бирине тиешеси барбы азыр же жокпу? Эми азыр Ким бекитет? Өкмөт бекитеби же президент өзү структурасын бекитеби? өкмөт бекитет, орун басарды өкмөттүн, то есть кабинеттин төрагасы бекитет. Хорошо. Министрдин сунушу боюнча. Анда суроону азыр эле берип алайынчы, мен эртең сени кыйнабайынчы. Суроом мындай. Сиз биринчиден эмгек жолуңузду баштаганда Батуми кафени талкалап 3 миллион төлөмөй болгондуңуз. Төлөдүңүзбү, төлөгөн жоксузбу? Ал тергөө органдары Же келишимге бардыңарбы? бул тергөө органдарынын чечими болгон. Ал мен баягы айтканга укуктуу болбой калам, себеби тергөө органдары ошону айтса туура болот го дейм. Бүтө элек ал иш? Ал боюнча ушул тергөө органдарынын Ошо тергөөнүн эң чоңу ошондо жарыялаган болчу. Болду, маселе чечилди, Нурдан төлөй турган болду, ошо менен бүттү деп айтканда, эки тараптан ыраазы болду деп. Ошондуктан бир тактап берсеңиз, төлөп берсеңиз, мен сизге суроо берейин дедим эле, 3 миллионду кайдыктан таптыңыз. Бирок экинчи суроо. Сиз азыр чоң министрликти түзүп, өз убагында президент Жапаров баарыбыз тең айтканбыз. Кичинекей мамлекетте мынча министрликтер кереги жок. Швейцарияда 9 эле министрлик бар экен, тигиндей деп, азыр эки чоң киртеген кызмат ишкана ачылды. Силер ачылып атасыңар министрликтер, жанагы служба исполнения наказаний чоң статус көтөрүлүп атат. Барып бюрократия күчөп атат. Мен каалоом мындай да, сиз жанагы адатыңызды барып алып талкалап, анан кийин оформить эткенди токтотушуңуз керек. Бир аз жерге түшүп иштешиңиз керек да. Анан эки нерсени түшүндүрүш керек. Бизде Кыргызстанда азыр эки өкмөт бар. Биринчиси сиз курамына кирген өкмөт, экинчиси администрация управления делами деген бар да. Аябай чоң хозяйствующий субъект. Ошолор менен сиздин жумушуңар дал керек. Бири-бирине көзөмөл кылышыңар керек. Силер алардын курулуштун сапатын карашыңар керек. Заказчик болуп чыгасыңар кээ бир учурда. Ошондуктан мен сизден сурап атам, бул жерде катуу туруп, бекем туруп, биз мыйзамдын талабын аткарышыбыз керек да, ошону каалоо тилегим бар. Конечно, сиз эми архитектор эмессиз, заман ушундай болуп калды азыр. Жакшы киши болсоңуз кое берет да кызматка. Жакшы киши деген наамдан алыстабаңыз да, таза иштеңиз, быкы-чыкыга аралашпаңыз. Рахмат, Исхак Асматович. Дагы суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Сөз Сатыбалдиев Элмурза Аракеевичте. Саламатсыздар. Мен суроодар эмес, Алмаз Акынжанович тиги эртең сессияга чыгабыз да, туурабы? Ошо Асан мырза, сиз дагы, Нурдан Кемелов, сиз дагы баягы эртең балким ушундай суроо болуп калышы да мүмкүн. Агенттик менен министрликтин айырмасы. Ошону билип алгыла, бул суроо эмес, жөн калоо. Макул түшүндүм. Мага окшогон кычымайлар көп, кычып жүрүшөт айында. Рахмат. Бирөө жанында отурат мен. Рахмат, Элмурза Аракеевич. Сөз Райымбачаева Венера Калыбековна. Рахмат, Мурат Жанышбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Нурдан Кемелович, чоң министрлик түзүлүп, сиз жетекчиси болуп кетип атасыздар. Сизге ийгиликтер калып кетет элем эң биринчи. Андан кийин ошо жана курулуштарды да карап, бизде баягы мен дайыма ушул маселени көтөрөм, дайыма жанагы долгостолор көп болуп калды. Ошолорду бир аягына чыгарсаңыздар. Министрлик дагы, мен ойлойм, сизде штатыңыз да көбөйөт, колуңар да узарат дегендей, бутуңар дагы бат-бат чуркайт дегендей. Эми ишеним чоң сизге. Бир эле менде дагы бир сураныч, Нурдан Кемелович, бизде Сокулук району абдан чоң. Биздин ооруканабыз абдан өтө начар акыбалда да. Ошол жакка бир карап койбойлу. Бизге жаңы мындай имарат эле керек. 3 этаждуу имарат болсо, бизде жерибиз деле бар. Бир жардам берип койсоңуз болобу бизге? Мен бул маселе менен да кайрылам, өзүм дагы Адылбек Алишевичке да кайрылам. Себеби Сокулук району абдан чоң. Московский район, жанагы Панфилов райондор дагы бүт ошо Сокулукка келет эле да. Жарайт. Макул, рахмат. Анда ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Рахмат, Венера Калыбековна. Исхак Асматович, сөз сизде. Мен кечирим сурап атам, бирден мен унутуп калдым эми. Видимо, ковидтен кийин унутчак болуп калабыз да.
Сизге да бир нерсе айтайын дедим эле, урматтуу талапкер. Сиз эмгек жолуңуз баштаганда тарсылдатып интервьюдөн кол бошобой Бишкекте 64 имарат мыйзамсыз курулган, баарыны буздуруш керек деп айтылгансыз. Бир аз убакыттан кийин жок, ал жерде эл жашап атат, элдин акчасы курулган, аны мыйзамдаштырыш керек деп. Бул кандай ошондой нерселерден бир алысыраак болсоңузчу? Приговор чыгарбаңызчы? Андан кийин элит хаус менен чогуу пресс-конференция берип, жок, булар жакшы жигиттер турбайбы деп. Бул коррупцияга жыттанып калат да. Окшоп калат. Сизден сураныш, сиз чечимиңизди алдын ала чыгарбаңыз, айтпаңыз. Бир аз орусда илгери баягы реклама бар чо, иногда лучше жевать деген сөз бар да. Шашпаңыз, ал жерде тийиштүү органдар карайт. Жанагы корутундуну берет. Тергөө болобу, стройконтроль болобу, андан кийин жыйынтыгы келебиз. Бирок мыйзам бузулганда сөзсүз кандай бир чара колдонуш керек. Балким ошо курулуш компания штраф саласыңарбы? Же паланча квартира бекер берсин бюджетке. Жолдорун табышыңар керек да. Анан бир туруп мен аны буздурам деп коркутуп, мэрикоңор. Анан бир аздан кийин чогуу бир жерде пресс-конференцияда бул жакшы жигиттер турбайбы деп айткан ишенимди пайда кылат да, ишенбестүүлүктү. Ошондо суранып турам, поменьше говорить надо, побольше работать. Рахмат. Рахмат, Исхак Асанович. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Анда, урматтуу депутаттар, талкуудан кийин мен корутундуну окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 2025 жылдын 11 февралындагы ПЖ номер 43 Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын карап чыгып жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 27 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчилик алып төмөнкү корутундуга келди. Орунтаев Нурдан Кемелевичте Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура, турак жай, коммуналдык чарба министринин кызмат ордуна дайындоого макулдук берилсин. Ушул корутунду конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетке жиберилсин. Аталган корутунду добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыш жок, бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу Нурдан Кемелевич, сиз абдан жоопкерчиликтүү тармакка министр болуп келип атасыз. Бул тармактын министрлик болуп уюштурулуп чыкканы бул биз ушул курулуш тармагынын деңгээлин дагы жогорулатат деп ишенем. Ишиңиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Министрликтин иши ушул курулуш тармагындагы укуктук нормативдик актыларды, техникалык регламенттерди, мыйзамдарды ушул замандын талабына ылайыктуу иштеп чыгат деп ишенем. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.